Assalamu alaikum жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебербол каналы. Бүгүн сиздер менен 5 жиптүү тигүү машинкасынын жиптерин сөккөндү үйрөнөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Биринчи эле бизге биринчи керек шипчик. Жана да эгерде бирок туура эмес тигип алган кийимдериңиздер көп өлчөмдө болсо, анда колуңуздарды байлап алыңыздар. Мен бул жөнүндө 4 жиптүү машинкасы боюнча да сөгүлүшү боюнча видеом бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Ошондо эмне үчүн колду байлоо керек, ошондо айтылган. Анда эмесе биринчи 5 жиптүү деп аты айтылып тургандай 5 жиптен турат. Анда эмесе биринчи 2 бөлүктөн турат. 5 жиптүү тигүү машинкабыздыкы биринчи түз тигиш, андан кийин мындай токулган тигиш болуп 2ге бөлүнөт. Аралыгы мынакей бөлүнүп турат, аркасы мындай билгениңиздердей. Эми биринчи биз ушул түз тигишти биринчи сөгүп алабыз. Жана да буну биринчи сөгүш үчүн биз биринчи кайсыл жактан баштаганбыз, башын эмес, биз аягын бүтүрүп чыгабыз го, ошол тарабын табышыбыз керек. Меники ушул тарабы экен. Азыр бул баягы сайма сайганда бир жибин алып койгондо сөгүлүп кетет го, тупа туура ошол сыяктуу эле. Мисалы үчүн мынакей бул жерин кыркасыздар. Мен атайын сиздерге түшүнүктүү болсун деп 2-3 түстүү жиптер менен эме кылдым, тиктим. Биринчи мынакей көрүп атасыздар, бул аркасы розовый жип, алдыбысы ак жип. Мынагу ак жипти кыркып алабыз и тартабыз. Мынакей 2ге бөлүндү. Эми муну бул жактан тартып кетти, көрдүңүздөр. Ушинтип сөксөңүздөр сиздердин анча эле убактыңыздарды үнөмдөйт жана билинбеген менен өзүңүздөр да таза болосуңуздар. Бирдей сөккөндөн көрө, ар бирин бирден мындай кыркып чыккандан көрөчү. Мынакей 2 жибин сөгүп салдык. Эми бизде 3 жиби калды. Аверлоктун жибин дагы мына көрүп турасыздар. Мен 2 кара жип менен, аркасы да кара, алды да кара, бирок түз тигишин ак жип менен саптаганмын. Мынакей ак жибиз көрүп атасыздар, түз тигиш болуп турат. Ушул түз тигишти эле биз сөгүп алабыз, тартабыз өзүбүзгө карай. И мындай тартканда бырыш болуп турат го, ошол жер мындай жибиз үзүлүп кете тургандай сезилсе, ошол жерден кыркып коебуз дагы тартабыз. Мынакей болду. 2 жибине тийишпейсиздер, өздөрү эле сөгүлүп кетет. Дал ушундай кылып тартып, и убактыңыздарды да үнөмдөйсүздөр анча эле. Сөгүп бүттүм. И мына кара жиптерди салып салабыз. Болду, бүттү. Эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, видеобузга лайк басып, жана да эгерде каналыбызда биринчи жолу болуп жатсаңыз, биздин каналга катып ала кетиңизди суранат элек.